Урматтуу биздин шайлоочуларыбыз, урматтуу биздин мекендештер, урматтуу мына биздин кандидаттар, урматтуу биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын, саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич мына өзү баш болуп келип, сиздердин алдыңыздарда мына жолугушуу, сиздерди көргөнүбүздөргө биз аябай чоң кубанычта болуп атабыз. Биз ушунчалык ыраазычылык билдиребиз. Эми биз ошон үчүн мен сиздерден өтүнүп кетет элем. Ушул 4-октябрда боло турган шайлоо, мына жогорку кеңештин шайлоосу, ушу сиздер келип, биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясына добушуңуздарды берип, ушу бизди шайлап койсоңуздар, анан болгон проблеманын баарын биз ошол жактан айтканга, элдин үнүн жеткизгенге болгон кызматыбызды аткарабыз. Сиздерге ишенем. Бул элдик партия, эл үчүн кызмат кыла турган таза партия деп ойлойм. Ушу сиздер өзүңүздөр деле баа бересиздер, билесиздер. Мына биздин лидерибиз Адахан Кимсанбаевич ар дайым айтып келатат, ар дайым күрөшүп келатат, болгон кыйынчылыктардын баарын, болгон маселенин баарын жогору жакка айтып атат. Эч бир позициядан өзгөрткөн жок. Постоянно бул киши өзүнүн айткан сөзүндө турат. Ошон үчүн мен сиздерден өтүнүп кетет элем, ушу биздин бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп берет деген ишеничтемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк, урматтуу шайлоочулар. Сиздердин алдыңыздарга 16 күрөшкө чыккан партиянын, бир партиянын командасы келип атат. Мен Масалиев Исхак Абсаматович. Акыркы 30 жылдан бери биз эгемендүү Кыргызстан курабыз деген аракеттер болуп атат. Жетиштиктер бар, жакшылыктар болуп атат. Бирок күткөндөй болбой атат. Эмнегедир жыл өткөн сайын коррупциялык сазга айланып кирип кетип атабыз. Эмне үчүн жалган деген норма болуп калды? Эмне үчүн доош сатып алуу норма болуп атат? Бул бийлик системасынын түпкү тамыры менен туура эмес багыт деп эсептейм мен. Бар мына Кытай завод бар. Асманды сасытып түтөтүп жашоочуларга кыйын мезгил берип атат. Бар айрым камсыздоо ишканалар бар. Бирок заңгыраткан, мамлекет кылган заводдор жок болуп атат да. Илгери совхоз, колхоздор болгон бүткүл 100% элди иш менен камсыз кылган формадагы чарбалар жок да. Ошон ручка менен өзүнө бир менен калат. Кокустан адашып кетип, биринчиге ода берип, анан кийин 8ге берип койсо, бул ката эмес. Эч ката эмес, бул туура болот. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем. Келерки шайлоодо 4-октябрда чыныгы элдик партия, элге күйгөн партия бүтүн Кыргызстанды колдоп берсеңиздер, биз сиздерге Кыргызстанга жаңылык алып келебиз. Кыргызстандагы саясий сахнада жаңы күч пайда болот, үмүт пайда болот. Эгерде бизге жаңылык керек болсо, өзүндөгү 8-номердагы бюллетендеги бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп берсиңиздер. Рахмат. Бул партия 2006 жылы пайда болгон, түзүлгөндөн баштап, аны менен кошо бирге бул партиянын лидери дагы өздөрүнүн принцибинен, лидерини билесиздер, айткан сөзүнөн кайтпаган. Партиянын программасы дагы жөнөкөй элдин, карапайым элдин үмүтүн, ишенчин актоо үчүн жаралгандан баштап азыркы күнгө чейин элдин бийликке алып келип жатат. Бирок турган туугандар, жалпы кыргызстандыктар бул элдин үмүтүн актай турган, элдин ишенчин актай турган, элге жакшылык алып келе турган, элдин айткан убадасын аткара турган бүтүн Кыргызстан партиясын колдоо берет деген ишеничтемин. Барып жарга такалган күнү. Башкача айтканда туңгуюкка келип калды. Сиздер менен дагы, биздин дагы бүтүн Кыргызстан партиясынын артка жол жок. Бирок чынын айтыш керек, кээ бир адамдардын башка жакка кете турган жолу бар. Биз ошого жол бербешибиз керек, урматтуу туугандар. Чын жүрөгүңүздөр менен, бир намысыңыздар менен жапалай болуп шайлоого катышып, бүтүн Кыргызстанды колдоо бериңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Баарыңыздарга салам. Мына азыр көрдүңүздөр, уктуңуздар биздин талапкерлердин пикирлерин. Биздин жүзүбүздү жашыра турган, көзүбүздү алып кача турган иш кылган эмеспиз.
Мына жерде турган талапкерлердин баары өз жанакы тармактарында, өз кесиптеринде мыкты да сыккан азаматтар. Эң негизгиси биздин баарыбызды бириктирген эмне? Колубуз таза, оюбуз таза, мамлекеттик казынага кол салбаган, китеп окуй ала турган, гезитке бир нерсени жазса окуй ала турган. Окуй мындай чыгып койсоңуз, азамат кыз экен. Мына ушундай кайдыгер эмес азаматтар болсо, кээ бир талапкерлерибиз ушу кыз чуркагандай чуркап жүргөнүн көрбөй атам мен. Ошондуктан мыйзамда калтырылган шайлоого чейинки 5 күндүк убакыттын ичинде партия каалаган талапкерин тизмеден чакыртып алат деп. Мына ушуга окшогон кыздарды таанып билип калышыбыз керек дагы, кийинки элдин керегине жарай турган жумуштар болгон болсо, ушундай кыздарыбызга, ушундай кайдыгер эмес жигиттерибизге таянышыбыз керек. Себеп мыктылардын мыктысы элдин арасынан чыгыш керек. Атасынын баласы, апасынын кызы, тайекесинин жээни деген нерсени чыгарганды токтотушубуз керекпиз. Жөнөкөй мындай бир дыйкандын баласы дагы керек болсо келечекте министр боло тургандай болуш керек. Жөнөкөй саанчынын кызы дагы барып ошол жерде сот боло турган болуш керек. Жылдыз эжекебиз турат, мына Нарындан келди, келиңиз. Мына чыккыла азаматтар. Бүтүн Кыргызстан эмнеси менен күчтүү дейт. Мына ушундай кыздары менен күчтүү. Мына ушундай кайдыгер эмес кыз сайкалдары менен күчтүү. Мына азаматтар. Мына кээ бир кишилерге ушул сабак болушу керек да. Эмнеге? Шайлоо күнү бизде шайлоо тилкеси аркы көчөдө экен деп кайдыгер болуп буктап жатып алгандар бар. Ой, жыйынга келбейсиңерби, жолугушууга келбейсиңерби, талапкерлер менен сүйлөшпөйсүңөрбү десе, бизге келсин дейт. 1 чакырым, 2 чакырым ар жакта турат, келбейт. Мына ошол мүкөрөмежелер 70 000 рубльга билет алып, самолет менен учуп келишти. 70 000 рубльга. Эмнеге келди? Сакалдарыбызды сылап алып, ошолордун чайын ичип атабыз абалар. Анан дагы ова деп мени карап коесуңар. Берсе ичебиз да дегендей кылып. Чубага жемне деп кетти чыркырап өлүп. Бергени да арам, алганы да арам деп чыркырадыбы? Арам экенин билип турсак, неге барып атабыз? Неге алып атабыз? Мен сени көп жылдан бери колдоп келебиз, көп жылдан бери сага жолуга албай жүрөм. Көргөнүмө кубанычтамын. Сени дайыма колдоп келген агаң Бегматов Калмамат ийгилик сага дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Мени колдоп келсеңиз, сизди Аллах колдосун. Решение о возврате техосмотра, улучшение дороги для пешеходов, тротуара дейт. Решение о возврате техосмотра. Вы знаете, мы с одной стороны из одной крайности в другую крайность всегда бросаемся. Кто-то заявил, чисто популистически заявил. Поэтому техосмотр нужное дело, важное дело. Другое дело, техосмотр должно быть вне коррупции. Так, посмотрел, техника способна перевозить, особенно пассажирский автотранспорт. Они должны проходить через техосмотр. Вот там и коррупция. Вот там и коррупция. Вообще-то, где запрет, там и коррупция. Где разрешение, там тоже коррупция. У человека должна быть саморегуляция. Он должен чувствовать свою ответственность. Если он занимается перевозкой, то, соответственно, значит, автомобиль должен соответствовать этому предназначению. Другое дело. Улучшение дороги. Улучшение дороги зависит от нас самих. Насколько мы ответственных людей выбираем. Я постоянно привожу пример. Если вы хотите парламент, выбирайте тех людей, которые действительно понимают, в чем дело, в чем проблема. Хотя бы тех людей, которые может без ошибки написать свои фамилии. Это же от нас зависит. Третье. Для пешеходов тротуары. Абсолютно правильно. Это в целях безопасности. Я целиком и поддерживаю, полностью поддерживаю. Партиясы Москва районының штабының бөлімі дейді. Сұрау, өтініштер. Москва районының Беловодск айылының тұрғыны Салиев Жолдош Садиевич. Урматтуу Адагаң Изамаевич, сизге өтүнүч. Азыркы маалда Россия Федерациясынын чек арасында 7000 кыргыз жарандары өлкөбүзгө өтө албай турушат. Ушул биздин жарандарга чек арадан тез өтүшүнө чара көрүп, мекенибизге кандай жолдор менен алып келүүгө аракет кылса болот. Бардыгы бүтүн Кыргызстанга добуш беребиз деп келаткандар дейт.
Birinciden 7000 kişi olmasa gerek. Men 2-3 gün başta ele uqtum ele. 1000'ge жақындап kaldı degen malumat ушундай. Экинчиден, esingizde бар, men Nursultan Abишевичке да кайрылганмын. Кайра кайрыла бериш мүмкүн эмес. Кыргыздын акыры өкмөтү барбы? Өлкө жетекчисимин деп отурган адам барбы? Кайрылыш керек да ошолор. Кайрылыш керек. Эгерде ошол жерде калып калган, кече биз менен талапкер болуп жүргөн бир азаматыбыз айтып атты эле. Чечнянын bir аксакалы bir өлкөдө калып калган экен. Рамзан Кадыров ошого самолет жиберип алдырды. А биздин азаматыбыз өзү барып парадка кирбесе дагы ошол жерден жок дегенде бир 100 кыргызды ала келбей өзү кайра учуп келди. Мына караңыздар эми салыштыргыла ошону. Кандай кылып түшүндүрөм билбейм. Бир менин сөз байлыгым жетпей калды да бир элиме кантип башка түшүндүрүшүм билбей калдым. Азыр деле ошолор келетат, ошолордун аркасынан чуркап атабыз. Бул кандай болуп калдык биз? Ак менен караны тааный албай калдыкпы? Азыр. Добушту саткандар да, добушту сатып алгандар дагы жоопко тартылат дебеди беле. Кана эми миллиондогон адамдар акчага сатылып жатат. Жок дегенде 10-ун же 20-сын камабайбы? Бийлик кай жакты карап отурат? Жана милиция, кана прокуратура, кана бийлик дейт. Бул суроону жанагы келаткан 3 партиянын бирөөсүнө берсеңер болмок. Биз бийликтин өкүлү эмеспиз. Биз сиздердин өкүлүңүздөрбүз. Сиздер койгондой суроону биз коюп атабыз аларга. Урматтуу Адахан Кирсанбаевич дейт, биринчиден сиздин партияңызга ийгилик каалап дейт. Бизнес-план. Я, Кенжекулов Бейшеналы Назаралиевич, в данный момент занимаюсь земледелием и биогумусом. Цель моего проекта – обогащать земли Кыргызстана продуктами, дейт. Байкал М1 – уникальный продукт, который можно применять во многих отраслях. К примеру, можно применять как лекарство для животных. То есть биогумус, дождевые черви, сиз Токтогул районунда эл менен жолугуп сүйлөгөн сөзүңүздө кепилдикке кредит берилет деп айтып кеттиңиз. Мен кредит алайын десем, малың жок, сарайың жок деп бербей жатышат. Мал менен жакшы эле жүрдүк го, эми дыйканчылык кылайын десем, кепилдикке кредит ала албай келем. Ушул жагынан кандай кыларымды билбей турам. Бейшеналы Кенжекулов дейт, Беловодская улица Фрунзе 21 дейт. Эми Бейшеналага биздин банктар каныңызды алса алат, бирок бекер кредит бербейт. Банктар эмес, тууганыңыз да бербейт. Тууганыңыз берсе берет, бирок же жеңеңиз, же келиниңиз каршы чыгат. Биз ушундай коомго келип калдык. Biz biri-biribizге ишенбей калдык. Мен Токтогулда бир сөз айттым. Банк системасы бизде кандай болот? Кудай буйруп, бардык маселени чече турган жерге жетсек, биздин ата-бабаларыбызда тең шерик деген түшүнүк бар эле. Мамлекет дыйкан менен, чарба жүргүзгөн киши менен, ишкер киши менен тең шерик келишимине барыш керек. Бул не деген түшүнүк? Эгер сиз биогумус чыгарсаңыз, канча чыгарасыз? Сиз 500 миң саласыз, өкмөт 500 миң салат, 1 миллион сом сарптайбыз. Сиз эртең кирешеңиз болгондо 500 миңди кайтарып бересиз, үстөгү жок. Сиз Каркыра кайсы жерде билесизби? Кайсы жерде? Я. Канча гектар жер? Я. Анысын билбейсиз. Чегара кантип өттү? Билбейсиz. Кайсы жылы өттү? Кайсы жылы өттү? Билбейсиz. А эмнеге сурап атасыз? Кыргыз-казак мамлекеттик чегарасы 2001 жылы Астана шаарында
Аскар Акаевич менен Нурсултан Назарбаевдин колу менен белгиленген, чектелген. Муну эмне болгон? Салам алейкум. Кыргызстандын почетный гражданы. Кайсы жердики? Ардактуу инсан коомдук бирикмеси дейт. Кыргыз Республикасынын. Куттуу болсун. Kocaakı'da yoldaşınızdan olsun. Rahmat. Жакшылыкка жолуп ал. Hey, ulan ben. Çok. Hadi beni.